Кийинки биздин каршы суроо: силер башында баштап койдуңар да, башында иштеп койдуңар да, азыр эми кеч да, мен эми кеч калдым да дегендер болот, Бул каршы суроода анча-мынча өзгөчө тармактык маркетингде бир аз иштеп калган адамдар көп беришет. Себеби дегенде аларга мына могу сүрөттү көп көрсөтүшөт да. Бул сүрөт кандай? Мына биринчи компания ачылганда жазылгандар, алар келечекте миллионер болот деп көрсөтүшөт. Анан кийин мына 9%, 1%, мына 1%. Мына 9% адамдар алар кийинчерээк жазылышат, алар 2-4 жыл иштеп отуруп $100,000 чыгышат дейт. 90% 4 жылдан кийин келгендер дейт. Алар $300 $3,000 чейин гана акча табышат деп көрсөтүшөт, Ошон үчүн сен башында болуп калсаң жыргайсың деп ушундай жомокто айтып беришет. Эгерде чындап ушундай болсо, анда башында жазылгандардын бардыгы ийгиликке жетет, Азыр биз көрүп кетели, буга кантип жооп беребиз. Демек, сиз эгер башында болсоңуз чындап кыйынчылыкка карабай иштей билеңиз, же дагы башка себептер барбы сизде дейт кимдик, Бул эми чынбы, жалганбы каршы сурооду билиш үчүн, бардык каршы суроолорун чыгарыш үчүн. Аны айталы, ушул негизги каршы суроо болду дейли, эми жооп бере атабыз. Чынында кээ бир компаниялар сен биринчи болуп баштасаң утасың деп айтышат. Бул жалган, сонун жомок. Көпчүлүк бизнес кылып көрбөгөн, бизнесте ийгиликке жетип көрбөгөн адамдар мен эч ким кыла элек бизнести кылсам утам деп ойлойт. Бирок алар бизнес ачып көргөндө мындай эмес экенин түшүнүшөт. Чындап эле эгер ошондой болсо, анда бардык адамдар башында ачып алгандар жыргайт эле, алар ийгиликке жетет эле, алар миллионер болот эле. Бирок бардыгы андай болбой атат. Тармактык маркетингде биринчи жазылгандардын бардыгы байып кетмек эле, кийин жазылгандар азыраак байып кетмек эле, эң акыры жазылгандар байбай калат эле дагы. Андай эч ким эски компанияда иштебейт эле. Бардыгы жаңы компанияга жүгүрө берет эле. Бирок чындап эле кээ бир ишкерлер жаңы компанияларга жүгүрө берет. Анан кийин карасаң, 5 жылдан карасаң, 10 же 20 компанияда иштеп калган болот. Кайсы компаниядан азыр акча түшүп атат десек, дагы деле алар жаңы компанияларды куруп аткан болот. Анын адамдар, алар куруп койгондон кийин алардын адамдары башка компанияга жүрүп кетип калат. Анан ушинтип бири-бирин чакырып жүрө беришет. Чындап эле сиз ошондой бизнес кылгыңыз келсе, анда сиз башында болуп калганыңыз жакшы. Бирок чынында көп ийгиликке жеткен бай миллионерлердин көпчүлүгү алар бир компанияда көп жылдан бери иштешет. Биринчи болуп иштешпейт, көп жылдан бери иштешет. Бизнесмендер дагы көпчүлүгү бир тармак, окшош тармакта көп жылдан бери иштешет. Анан ал тармакты бүт түшүнүп, ичип жеп калгандан кийин ошол тармактан ийгиликке жетишет. Профессиялардын ээлери да ушундай. Эч ким жасай элек ишти кылсаңыз, көбүнчө анын кардары жок болот. Ал кызматты же товарды түшүнгөн, колдонууга, сатып алууга даяр адамдар өтө аз болот көбүнчө деп жооп берет экенбиз, Мисалы мен өзүмдүн айтып берейин, сиз да ошол мисалдарды айтып бересиз. Өзүңүздүкү болбосо меникин айтып берсеңиз болот. Мына биздин наставнигибиз, Мен Infolife деген компаниянын франшизасын сатып алдым. Мына кечелек башка видеолорду көрдүңүз, франшиза деген эмне экенин. Ошол франшизасын мен сатып алдым. Сатып алып бизнес баштап көрдүм. Аны эми мен кошумча эле жасап көрдүм да. Бирок алып кете албадым. Анткени аны өтө көп адам эмне экенин, кандай кызмат экенин түшүндүрүп берүүм керек болду. Көбү билбейт экен, түшүнбөйт экен аны. Адамдардын көбүнөчү. Бирок өтө кызык сүрөттөрдөн көрүп түшүнсө болот. Бирок ошондо дагы түшүнбөгөндөр көп болот да. Ага көп убакыт кетмек эле. Ал кызматтуу болсо адамдар бир эле жолу сатып алмак эле. Бир жолу сатып алат, тесттен өтөт, болду. Башка уже өз жөнүндө билип калат, уже кереги жок болуп калат да. Бул психологиялык тестке окшогон нерсе. Мен ал бизнестин фабрикчелик акча алып келбешин билгем. Болгону кошумча дагы бир бизнес болуп калсын деп эле ачып көргөм да. Анан бир 2-3 ай убактым болсо раскрутка алып коем дедим эле. Кийин фабрикке көбүрөөк киришип кетип, мен убакыт таба албай калдым агачы. Бирок келечекте ачып коем деген ой бар. Көрөбүз, ага убакыт кичине бошогондо 1 ай бошоп туруп жүгүрүп раскрутка кылабыз. Ал эми кошумча. Бирок фабрикчелик көп акча табып келе албайт. Эмнеге? Азыр мен кийинки түшүндүргөндөрдө түшүнүп кетесиз. Мына сизге эч ким жасай элек бизнес, мына натыйжасы. Эч ким жасай элек бизнести мына кардары жок болот да. Мен азыр аны бирөөгө мына ушундай тесттен өт деп акция же скидка койсом, эч ким келбейт. Себеби аны түшүнбөйт да. Аларга эмнеге керек экенин да түшүнбөйт. Ошо эмнеге керек экенин түшүндүрүш керек болот. Болгондо да өзүм жалгыз. Көпчүлүк тармактык маркетинг эмес, мына жөнөкөй бизнестердин көбүндө жалгыз өзүңүз элдин кардарын өзүнө жеткиришиңиз керек болот. Тармактык маркетингде көпчүлүк команда болуп жеткирет экенбиз. Бул сизге маалымат да. Бизнести жаңы баштап аткан адамдарга көбүнчө тажрыйбасы бар адамдар, эл жасап аткан азыр адамдардын көпчүлүгү так эле сатып алып жаткан продукция же кызмат менен иш кылгыла деп кеңеш берип атат. Дайым көпчүлүк ишкерлерди кеңеш алсаңыз ушуну берет. Эгерде көп жылдан бери иштеп, ошо ишкер болуп, ийгиликке жеткен адамдар болсо. Ал эми ийгиликке жетпеген адамдар болсо, алардын кеңеши кереги эле жок, Алар жылда жаңы бизнес ача берет, эл жок бизнес ачып көрө берет, андан бизнес нимай экен деп кетип калат бизнестен, кайра келип дагы эле эл эч ким түшүнбөгөн бизнес кылып жүрө берет. Ишенбесеңиз, мына Филипп Богачевдун "Что мешает начать свой бизнес" деген YouTube'да видеосу бар. Ошол жерде интервью көптөгөн
жакшы кеңештер берет. Жаңы бизнести баштап аткандар суроо берет, ал алардын суроосуна жооп берет. Мына ошол адам Филипп Богачев деген РМС дегенди ачкан да. РМС русская модель соблазнения. Жигиттерди кыздар менен таанышып, алар менен мамиле куруп, алар менен тез оңой достошуп алышты үйрөтөт. Мындай жактан, мындай караганда психологиялык жактан жигиттерге жардам берет. Күчтүү болгон. Эч ким жасабаган мына бизнести иштеп көргөн ийгиликтүү бизнесмен кеңеш берип атат. Ушундай кеңешти айтып атат да. Андыктан мына бул башында баштап калгандар жыргайт, кийин кеч калгандар эч кандай аларга жаздырат адам калбай калат, кардар болбой калат деген бул жомок. Бул жакшы жомок адамдарды ушу башында жаздырып калыш үчүн. Себеби жаңы компаниялардын көпчүлүгүнүн күчтүү жери өтө аз болот. Алардын баалары кымбат болот көбүнчө, жаңы компаниялардын ассортименти аз болот. Ал компаниялардын көчө башында көптөгөн шарты жок болот. Анткени кандай гана бизнес ачпаңыз, сиз башында эле бардык шартты жасай албайсыз, туурабы? Биз деле мына сулуу салонубузду ачканда биз бардык шартты кое албадык. Биз болгону тынбай иштеп атып, сапаттыбызды жакшыртып атып, анан кийин өстүрө алдык ал салондучу. Анан биздин чыныгы мына Дария баш болуп, мастерлердин көпчүлүгү акырындык менен күчтүү боло баштады. Дария өзү берилип жасап атты ошол иштичи. Андыктан бул жерде биз мына сулуулук салонду биз ачканда бизге окшогон сулуулук салондор толтура болчу. Бирок биз ишкер подход менен иштеп аттык. Биз мастер подход менен эмес, ишкер подход менен иштеп аттык да. Ал башка подход. Алтынбай реклама кылуу, алтынбай кардар алып келип туруу, алтынбай повышение продаж, способы продаж. То есть биз сатуу системасын түшүнө билген үчүн биз сатуу системасын кура билдик да. А реклама системасын түшүнө билген үчүн биз реклама системасын кура билдик. Биринчи болгон үчүн эмес, көрүп атасыз, Бизнес молодость деген жаш миллионерлер бар да. Алар 15 жашында сатуу иши менен иштеп отуруп, бизнес курууга даяр болуп калган. Анан өздөрүнүн бир нече бизнестерин ачышкан. Кайсыдыр бизнестерин жаап салышкан, кайсыдыр бизнестерин сатып салган. Алардын 2 күндүк бизнес сабагы азыркы күндө 300 000 рубль турат. Интернетке, ютубка кирип анча сабактарын көрүп турсаңыз болот. Бирок жабык сабактары мына 300 000 рубль. Алардын сабагына Rolls-Royce минген бизнесмендер келип окушат мына. Миллионер адамдар, бизнесмендер келип ошолордун сабагын алышат. Эмнеге? Алардын чындап жакшы кеңештери бар. Ошол БМдегилер, бизнес молодостьтагылар дагы жаңы баштап жатканда эл жасап жаткан бизнестен баштаңыз. Күйбөйсүз, жакшы опыт аласыз дейт. Ал жерде конкуренция көп болгон менен ал жерде кардар да көп. Сөзсүз түрдө кандайдыр бир кардар сизге сөзсүз табасыз. Өзүңүздүн клиентураңызды таап алыш оңой болот дейт. Анан тез акча табасыз, тез тажрыйба аласыз дейт. Кардар жок жерде 10 жыл клиенттериңизди күтүп жүрө бербей дейт да. Bir ayda bir 30 клиент, 50 клиентпен иштегенге сизде шанс болот, опыт пайда болот, тажрыйба пайда болот дейт. Жана ошол бизнести сиз чоң масштабка чыгара аласыз дейт. Мына БМ с чего начать бизнес дегенди көрүңүз, Ошол жерде айтат, эгерде сизде акчаңыз бар болсо, жана убактыңыз бар болсо, анда эч ким жасабаган бизнести кылып көрсөңүз боло берет. Притом болбой калса дагы ал акчам жалка кетпеди деген, убактында жалка кетпеди дегенге даяр болсоңуз, анда жасап көрүңүз деп айтат. Ал эми сиз азыр тезирээк акча тапкым келет десеңиз, анда сиз эл и так эле оңой ала турган продукциялар менен иштеңиз. Эл и так эле жей турган, и так эле алып турган продукциялар менен иштеңиз дейт. Мына Фабилик ошондой бизнес. Бирок башында баштап калган утат деген бул жалган жомок бул. Азыр көрүп кетесиз эмне себептен, түшүндүрүп кетем. Мен конкуренция жок жерде баштоом керек дегендер бар да. Ошон үчүн башында болуп калышым керек дейт. Башында конкуренция жок болот дейт. Чынында жаңы баштап аткан компаниялардын көпчүлүгүндө конкуренция бар болот. Мисалы үчүн косметика саткан жаңы компаниялар келип, Фабилик эски, Oriflame эски, Avon эски, биз жаңыбыз дей турган болсо, алардын конкуренти ким болот? Биз конкурент. На Фабилик биз конкурент болобуз. Oriflame биз конкурент болот. Андыктан алар биз менен конкуренция жасайт. Сиз дагы ошол компанияда иштегенде, сиз дагы Фабилик менен конкуренция кылышыңыз керек болот. Фабилик менен конкуренция кылганда бул эки башка нерсе. Ал компаниянын 10-15 продукциясы бар болот. Продукциясы кымбат болот. Продукциясы чындап жардам берет абы, жардам бербейт абы, белгисиз болот. Көп адам үчүн. Балким сиз үчүн белгилүү, бирок алар үчүн белгисиз. Ал компания акция, распродажа, скидкалар жасабайт. Биздин компаниялар жасап турат. Шаговый белектерди бербейт, биздин компаниялар берип турат. Бонусный балл, накопительная программа деп коет. Накопительная, Билайн кошкон накопительная программа бар. Накопительная программабыз бар. Алардыкы жок чаң компанияларда. Алардын болгону эң негизги плюсу не деп айтышат? Сиз башында болуп каласыз деген. Ошон үчүн алар ушуну тынбай айтышат. Себеби дегенде көптөгөн минустарын байкабай калыш үчүн, Мен конкуренция жок жерде баштоом керек дешет деп атабыз, мына. Эми мен тармактык маркетингге сизге мисал келтирбей эле, мына базардагы сооданы мисалы келтирип түшүндүрүп берейин. Мына менин бажам көп жыл бою Казакстанда, Астанада соода сатык базар системасында иштеп жүрдү, ал идиш сатып жүрдү. Агасы баштаган бизнесте иштеп жүрдү дагы. Кийин үйлөнгөндө өзүнүн бизнесин аччу болуп, кичинерээк чакан акчасы менен эмнеге бизнесин башташын билбей жүргөндө мен как раз Астанага тренинг сабак боюнча барып калдым. Мен сабак өткөн барып калдым эле лидер катары. Ошондо тайкеси менен отуруп сүйлөшүп калганда, ал как раз ойлонуп аткан, эмне кайсы жерден орун алсам, каерден баштасам деп аткан болчу да. Анан ошондо мен ошол маягынан угуп калдым. Мага көп жыл ошол тайкеси айткан сабактар сонун сабак болуп калды да. Любой бизнесте өтө керек нерсе. Ошол жерде айтып калды, бажам, мен идиш жактан эмес, кийим жактан орун таптым. Кийимдер саткандын арасында идиш сатам деди да.
Деди эле, эмнеге сен иш саткан жактан ачпайсың десе, мен акчам аз, алардын ассортименти көп, алардын акчасы көп, алардын оборотто кенен акчасы бар, меники андай эмес, меники клиенттер карабай коет, ассортимент аз экенин көрүп дейт да. Десе, жинди андай кылба дейт, сен идиш сатабы, ошо идиш саткан жакка бар дейт. Деп анан түшүндүрүп бере баштады. Сен эгерде кийим жакта отурсаң, сен соода болтабы, болбой атабы сага билинбейт дейт. А сен жаныңда конкуренттер болсо, сен соода болуп атканды көрүп турасың да, сен да тызылдап соода кылган аракет кыласың. Тынбай тонуста жүрөсүң да, формада жүрөсүң, тынбай соода кылган аракет кыласың. Анан кийин клиент менен жакшы соодалашып аракет кыласың тартканга дейсиң деп атат. Меникин карабай коет да, алардын ассортименти көп болгон үчүн дейт. Алардын ассортименти көп болсо, сен ассортиментиңди көбөйткөн тезирээк тызылдап жүгүрөсүң да, жаныңда конкуренттер бар болсо, аларды тынбай көрүп турасың дейт. Анан айтып атат, идиш алганы келген адам каяка барат? Идиш алган жерге барабы же кийим арасынан карайбы сен дейт. Анан сени бир жолу соода кылса, ал клиент мисалы үчүн сени соода алган жакса, сени кийин каяктан табат, ал кийимдин арасынан каяктан эстейт. А идиштин арасында болсоң, сени идиштин арасында барат да, сени оңой таап алат деп айтат. Туура эң сонун кеңештерди берген да. Анан сен оборотуң аз болсо, сен тызылдап ар жерден акча издеп, оборотуң тезирээк көбөйткөнгө аракет кыласың элдикин көргөндөн. А сен оякта отура берсең, билбей отура бересиң да, соода болуп атабы, болбой атабы, кандай болуп атат, иш болуп атабы, болбой атабы, билбей отура бересиң, соода жок деп коюп отура бересиң деп кеңеш берген. Эң туура айтканда, биздин бизнесте да мен ушул кеңешти бермекмин. Эгерде сиздин конкуренттериңиз жок болсо, сиз аларды көрбөсөңүз, анда сиз тез эле уктап каласыз. Өзгөчө өзүңүз жалгыз иштесеңиз. Биз дагы жаңы фабрикте иштеп атканда ойлогом мен, менин адамдарым да күчтүү даяр болуп калды. Көп жерлерден бизнес офистерди ачып койсок, алар өнүп кетет деп офистерди ачырганга аракет кылганбыз. Ошондо биз ката кеткен экенбиз, кийин түшүндүк. Анча-мынча тааныштар, Арифлемде иштеген тааныштар 6, 7, 10 чакты директор бир офисте иш кылат эле да. Анан кантип булар ошентип иш кылат деп таң калат элек. Жана эмнеге деп түшүнбөйт элек. Элеп алышпай, көбүрөөк жерлерден офис ачса, көбүрөөк жерден точка ачсалар өнүгөт го деп ойлойт элек. Чынында андай эмес экен. Тескерисинче, бир офисте 5-6 директор иштесе, ал кайра тескерисинче ишти тез кетирет экен. Себеби сиз офисте жалгыз иштесеңиз, сиздин адамдарыңыз сизден башка эч кимди көрбөйт биринчиден. Экинчиден, сиздин адамдарыңыз аз болгон үчүн алар бири-бирин көп деле көрө бербейт. Бири-бирин канча соода алганын көп деле көрө бербейт. Анан анча-мынча марекелерди уюштурсаңыз, алар дагы деле бири-бирин көрбөйт. Жана аз адам иштегендей боло берет, аз адам ийгиликке жеткендей боло берет, аз адам аз оборот жасагандай боло берет. Ал эми тескерисинче, бир офисте көп директорлор болсо, алардын адамдары көп, ызы-чуу көп болот. Ызы-чуу көп жерин жакшы жери, адамдар бири-бирин ушунчалык көп экенин көрүшөт, ушунчалык көп адам клиенти бар экенин көрүшөт, бири-бирин канча товар алып кеткенин көрө башташат, кимдер өсүп атканын көрөт. Көп адамдын ичинде өскөндөр да көп болот. Өскөндөрдү көрүп уктап калгандар ойгоно баштайт. Андыктан мына здоровая конкуренция да бул. Здоровая конкуренция дайым болуш керек. Нездоровая конкуренция туура эмес. Нездоровая конкуренция деген бири-бирин тартып алмай, бири-бирин жамандап, бири-бирин клиентин тартып алган аракет кылмай, бул туура эмес. Здоровая конкуренция бул ар ким өзүнүн клиенти менен иштейт. Бири-биринкин талашпайт. Бирок бири-биринин ишинин жакшы болуп атканын көрүп, дагы да умтулуп, дагы жаңы клиенттер тартканга аракет кылышат. Мына здоровая конкуренция болсо компания өсөт. Сиздин командаңызда здоровая конкуренция болсо, сиздин командаңыз дүркүрөп өсөт. Здоровая конкуренция жок болсо, алардын саны аз болсо, алар албетте кеч өсөт. Андыктан тез аранын ичинде тезирээк көбөйтө берген аракет кылыш керек экен да, ал адамдардын саны. Андыктан конкуренция жок. Эгерде сиз ден соолук менен иштесеңиз же косметика менен иштесеңиз, эч убакта конкуренция жок болбойт. Сиз эгер ден соолук компаниясында иштеп атсаңыз, ойлошуңуз мүмкүн. Косметикада иштесең, косметика дүкөндөрдө сатылат, базарда сатылат, конкуренция көп деп. Ден соолукта да точно ошондой конкуренция бар. Бул медицина, официалдуу медицина, табыптар, официалдуу эмес медицина, табыптар, аптекалар конкурентиңиз, ар кандай башкача аппарат аркылуу айыктыруу, курорттор, деги эле конкуренциянын түрү ал жерде аябай көп, мына көрдүңүз, Андыктан конкуренция жок жер жок. Конкуренция болгондо сүйүнүңүз. Конкуренция бар жерде акча бар, конкуренция жок жерде белгисиз, барбы жокпу. Аны жасап көргөнүздө билесиз. Бирок элестетиңиз, 5 жыл өмүрүңүздү кетирсеңиз, конкуренция жок жерде. Анан кийин акча жок экенин түшүнсөңүз кантесиз анда? Ага чейин сиз конкуренция бар жерде акча жасап алып, анан кийин конкуренция жок жерде мындай кошумча бизнес ачып көрсөңүз болот. Болсо болду, болбосо жаап коесуз. Мага окшоп, мына менде эле аппаратым ошо акча алган аппаратым турат. Кийинчерээк убакыт болгондо жасайм деп коюп турат мына. Эч нерсе уткурган жокмун деп мамиле кылдым. А эгерде элестетиңиз, мен ошол гана ишти кылсам, бир ишим кетпей калса эмне болот эле? Ошон үчүн 1 жыл убактым бекер кеткен болот эле. И акчам.